Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 4284, +795 750 4984, +767 108 4084. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. Жогорку кеңеш таксисттерди лицензия алууга милдеттендирген мыйзам долбоорун четке какты. Бүгүн 11 январдагы Жогорку кеңештин жыйынында лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Анда депутаттар таксисттерди лицензия алууга милдеттендирген документти четке какты. Мыйзам долбоорун Ички иштер министрлиги демилгелеген. Ага ылайык лицензиянын жылдык баасы такси фирмаларына 1000, таксисттердин өзүнө 500 сомдон болмок. Ал эми оң рулдуу унааларга лицензия берилбей турганы айтылган. Талкуу маалында депутат Дастан Бекешев оң рулдуу унаалардын ээлери тарабынан наразычылыктар болушу мүмкүн экенин белгиледи. Ал эми эл өкүлү Мадлен Мамадалиев такси паркынын 50-60% оң рулдуу унаалар экенин айтып, альтернативалык вариантты, тактап айтканда лизингке автоунааларды берүүнү сунуштады. Ошондой эле депутат Нуржигит Кадырбеков сунушталган өзгөртүүлөр кабыл алынса, көптөгөн жарандар жүргүнчүлөрдү мыйзамсыз ташууга аргасыз болорун белгилеп, мыйзам долбоорун колдобоого чакырды. Добуш берүүнүн жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда четке кагылды. Булак Супер Кежи. Эл аралык Ош аэропорту ишин убактылуу токтотту. Эл аралык Ош аэропорту саат 12:15 тарта тынымсыз жааган кардан улам ишин токтотту. Аба ырайы жакшырса, каттамдар саат 8:00 тарта жаңыланат. Эл аралык Манас аэропортунун маалымат кызматы аба майдандын учуп конуу тилкелери, аба кемелер токтой турган жерлер жана башка аянттар кардан тазалап жаткандыгын билдирди. Ал эми сапарга чыкчу учурду күтүп отурган жүргүнчүлөргө кырдаал түшүндүрүлүп, тамак аш менен камсыздалгандыгын кошумчалады. Суроолор пайда болсо, төмөнкү телефон номерлерге кайрылса болот. +996 312 69 31 09 Манас аэропорту. +996 32 22 9 01 01 Ош аэропорту. Булак Спутник Кежи. Тажикстандын агрессиясы. Ташиев курман болгон аскерлерге арнап китеп чыгарууну тапшырды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын куралдуу кол салуусунда курман болгон аскерлерге арнап китеп чыгаруу тапшырмасын берди. Бул тууралуу бүгүн 11 январда аталган мекеменин маалымат кызматынан кабарлады. Маалыматка ылайык, Камчыбек Ташиев 10 январда кеңешме өткөрүп, Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышы учурунда каза болгон жоокерлердин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча иш-чараларды жүргүзүүнү тапшырган. Жыйынтыгында биринчи кезекте курман болгон аскер кызматкерлерине арнап китеп чыгаруу тапшырмасы берилген айтылат. Окурмандардын, өзгөчө жаш муундардын патриоттук сезимин жана курман болгон жоокерлерге болгон сый-урматты чыңдоо максатында кагылыш болгон жерлерде түз иш алып баруу, согушка чогуу катышкан жолдоштору, командирлер менен баарлашуу сунушталды. Жыйында аталган басылманы республикалык бардык орто мектептерине жана жогорку окуу жайларына таратуу чечими кабыл алынды. Басылманы окутуу боюнча билим берүү жана илим министрлигине окуу планына өзгөртүү киргизүү боюнча сунуш менен, ошону менен бирге китепти ишке ашыруу коммерциялык максатты көздөбөшү керектиги белгиленди деп айтылат маалыматта.
Жыйындын соңунда атайын кызматтын башчысы алдыдагы иштерге өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылууну жана бул демилгенин маанилүүлүгүн эске алууну тапшырды. Ошондой эле ачылышын жарыялоо боюнча иштер 31 августта акыркы мөөнөтү кыргыз-тажик жаңжалынын 1 жылдыгына чейин бүтүшү керектиги жарыяланды жана китептердин бет ачары майрамдык маанайда өтөрүн кошумчалады. Булак Супер KG. Улуттук банк 2023 жылдын эсебинен биринчи жолу интервенция жасады. Улуттук банк 104 миллион 250 миң долларды сатыкка чыгарды. Бул өлкөнүн башкы банкынын 2023 жылдын эсебинен жасаган алгачкы интервенциясы. Банктын расмий сайтындагы маалыматка караганда, бул акыркы жылдагы интервенциялардын эң чоң көлөмү. 20 декабрда доллардын баасы жогорулаганына байланыштуу Улуттук банк валюта рыногуна 87,5 миллион АКШ долларын саткан. Бүгүн 11 январга карата доллардын расмий курсу 85 сом 68 тыйын деп белгиленген. Ал эми акча алмаштыруучу жайларды жана коммерциялык банктарда 86 сомго жетип жатат. Булак Супер KG. Базарбеков, Садыр Жапаровду соттогон судья, прокурорлор өздөрү иштен кетишти. Президент Садыр Жапаровду мурда камаган сот, прокурорлор өзүн өзү жазалап иштен кетишти. Бул тууралуу жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков парламентте билдирди. Депутат Жанар Акаев, эгер жаран акталып чыкса, аны мыйзамсыз камаган укук коргоо органдарынын кызматкерлери жазага тартылбай жатканына нааразы болду. Мындан улам кезинде Жапаровду камаган сот, прокурорлор жазага тартылдыбы деп сурады. Ал иш менен мыйзам тартиби боюнча жоопко тартылышкан жок. Эми мамлекет башчыбыздын өзүнүн укугу. Эгер кайрылса, албетте жоопко тартылышы керек. Бирок алар өзүн өзү жазалагандай болушту. Иштен кетип калышты, деди Базарбеков. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров 2017 жылдын 25 мартында УКМК тарабынан кармалып, Ысык Көл облустун башчысын барымтага алууга айыпталып, 11 жыл 6 айга кесилген. 3 жылдан ашыгыраак абакта отуруп, октябрь окуясында элдин толкуну менен чыгып бийликке келген. Ал арада жогорку сот аны актоо өкүмүн чыгарган. Булак Спутник KG. Орусия менен Украинанын омбудсмендери Туркияда жолугушту. Орусия менен Украинанын акыйкатчылары Татьяна Москалькова жана Дмитрий Любинец Туркияда жолугушту. Москалькова Украинанын омбудсмени менен эки өлкөнүн жарандарына гуманитардык жардам көрсөтүүнү талкуулаганын телеграмма жазды, башка маалымат берген жок. Любинец бул жолугушуу мурдагы макулдашуулардын алкагында уюштурулганын билдирди. Украинанын акыйкатчысы орусиялыктар менен украиналыктарга укуктук жардам көрсөтүүгө байланышкан маселелерди талкуулашты. Любинец конкреттүү демилгелер болгонун белгилеп, бирок анын чоо жайын ачык айткан жок. Биз ар бир украиналыкка жардам берүү үчүн иштөөнү улантабыз, деди ал телеграмдагы билдирүүсүндө. Буга чейин Любинец талкуунун негизги темасы аскер кызматкерлеринин жана бозгундагы жарандардын маселеси болорун билдирген. Москалькова өткөн жылдын аягында орусиячыл көз караш үчүн Украинада жоопко тартылгандардын жагдайын талкуулоону каалаганын айткан. Булак Назар News KG.